Мына вареньялар. Хайфуд фирмасындыкы, Бал Шириндики, Эко Даамдыкы, Ак Батаныкы жана башка. Сонундукы бар бул жерде. Ачууну жакшы сүйгөндөргө. Бал Ширин компаниясы вах-вах деп чыгарып берет. Имбир, лимон, анан мед. Ушундай аралашмалары дагы бар. Лайм и мята. Өтө сонун экен да. Бул аппетитти ачат экен. Урматтуу мекендештер, Бишкек шаарында вареньялардын түрлөрүн бир жерде оптум саткан дүкөндү билесиздерби? Ал Азиз базардын ичинде. Мына ошол дүкөндү сиздерге азыр көрсөтүп беребиз. Бишкекке, Ысык көл, Талас, Нарынга, керек болсо Ош, Жалал Абад, Баткенге мына ушул контейнерден Кыргызстанда, коңшу Казакстанда варенья чыгарган фирмалардын бардык товарлары, тагыраагы, продукциялары мына ушул дүкөн аркылуу таркатылат. Арзан, оптум аласыздар, келип тандап алып кете бересиздер. Кааласаңыздар Бишкек шаарынын ичинде сиздерге жеткирип берүү кызматы дагы бар. Агент жигиттер Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын айланасында дүкөндөрүңүздөр болсо, жигиттер, агенттер өздөрү барат, каталогду көрсөтөт, сизден буйртма алат, анан 2 күндүн ичинде буйрса жеткирип берет. Мына вареньялар. Хайфуд фирмасындыкы, Бал Шириндики, Эко Даамдыкы, Ак Батаныкы жана башка. Сонундукы бар бул жерде. Азыр буларды мен сиздерге чекеден көрсөтүп берем. Андыктан, туугандар, дарегине жакшылап көңүл буруңуздар. Бул Баят базардын жанында Бишкекте. Баят базардын тушунда, күнчыгыш жагында, көчөнүн берки бетинде Азиз базар бар, билесиздер, Мына ушул жерде туугандар, ортоңку ылдыйкы дарбазадан кирип эле төргө эң акыркы рядка келсеңиздер, H1 деген дүкөн сыртында дарбазадан кирип келе жатканда чоң болуп кызыл түстө жазылып турат варенья деп. Жанында мына көрүп турасыздар, все для дома. Үйгө керектүү бүт керектүү буюмдар бар. Туштагы дарбазадан, ылдыйдагы дарбазадан киргенде ушу унааларды аралап эле түз ушул жазууну эстеп келе бересиздер. Эгер эсиңиздерде болсо, туугандар, жана Куудул Тамада биздин агабыз, устазыбыз Эрнис Бөрүбаев экөөбүз кышында келип ушул жерде мага апакул, андан кийин мамакул издеп таап анан кеттик эле. Ошол жерге кайра келдим. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мына киргенде эле чү дегенде туугандар, Бал Ширин компаниясынын вареньяларын, шириндиктерин көрсөтүп беребиз. Мына караңыздар. Бул жерде Бал Шириндин быйыл жаңылыгы бар экен. Мына бул ачууну жакшы сүйгөндөргө. Бал Ширин компаниясы вах-вах деп чыгарып берет. Супер острый дейт. Острый дейт. Жанагы чайхана, кафеге барып калганда, тамактанып калганда лазы барбы деп калабыз го. Ошол нерсе да. Бирок супер ачуу экен, аты вах-вах. Литровка туугандар, Бал Ширин компаниясыныкы. Кааласаңыздар ушундан алсаңыздар болот. Бал Ширин компаниясынын бул жерде мына компоттору турат. Кадимки гиластан. Анан гиластан компот, анан өрүк вареньясы бар бул жерде. Карап коюңуздар. Өрүк варенья, анан карагат вареньясы бар. Бул жакта кулпунай, анан жанагы чычырканактын вареньясы бар, кааласаңыздар, Мына кулпунайдыкы турат бул жерде, малинаныкы бар, кааласаңыздар. Бал Ширин компаниясынын ушул продукцияларын алсаңыздар болот. Кааласаңыздар чоңураак идиште болсо, чоңураак идиштен деле таап берет. Анан мына жерде биз мурда тартып көрсөткөндө аябай хит болду эле. Мен өзүм алып дагы жеп көрдүм, бирок бир эле банка алган экенмин. Үйгө барып даамдап көрүп эле бир тегеренип кайра үйгө жеткичем, балдарым түгөтүптүр да. Бирок даамы таңдайда калган экен, бүгүн дагы 3-4 литр алып кетейин деп атам. Кудай буйрса, мына караңыздар. Бул Хайфуд компаниясыныкы лайм и мята. Өтө сонун экен да. Бул аппетитти ачат экен биринчиден, Баягы дыхательный органдарды бир башкача кылат экен да. Баягы мохито ичкен сыяктуу, бир өзгөчө бир мындайча айтканда эмоция берет экен, мындайча айтканда. Бул лайм жана мята. Кааласаңыздар, лайм, имбир плюс бал, мед. Көрдүңүздөр? Кааласаңыздар, лайм, имбир, ушундай түрлөрү бар. Дагы бир башкача түрү болчу эле. Мынакей, мына караңыздар.
imbir, limon. İmbir, limon. Limon, miyot deydi. Gördünüzür. Andan sırtkarı imbir, limon, anan miyot. Ушундай аралашмалары дагы бар. Булар дагы карап тандап ала берсеңиздер болот. Анан инжир лимону дагы бар. Инжир лимону. Бул Хайфуд деген компанияныкы. Аябай сапаттуу, ширин, сонун. Ушул эле компаниянын ылдыйда болсо мына барбарис, мед менен калина дейт. Мына караңыздар. Могу шоколад аралашканы бар экен, өзгөчөлүк жаңылыктар көп экен. Ушу Хайфуд компаниясынын вареньяларын алсаңыздар болот. Бул жакта мына эже малина менен жасалганы бар экен. Черная рябина плюс мед дейт. Муну дагы карап алсаңыздар болот экен. Облепиха менен мед экөөнү аралаштырып туруп, муну дагы алсаңыздар боло берет экен. Бул эми Хайфуд компаниясыныкы. Андан сырткары баягы эле ачуулар. Хайфудтун мына ачуу калемпирлери. Көрдүңүздөр? Могу жерде асарты кылып даярдаптыр, кызылынан, көгүнөн аралаштырып дегендей. 160 сом экен. Примерно бир жарым литрден көбүрөөк грамм болсо керек, менимче. Граммы канча экен берди? 550 грамм экен. 550 грамм. Ай, сонун экен ушулчу. Баягында мен алып кеттим эле. Бирок кичинерээктен. Мындан алып кеткен элем, мынадан. Бирок өтө сонун экен да. Мыначы. Аябай жакшы экен. Ачууну жакшы көргөндөргө да. Бул эми ар түрдүү туугандар. Караңыздар. Мында кичинекей идиштегиси да бар. Мында идиштегилери да бар. Аралашы бар. Өзүнчө калемпирдин өзүн ачыктап баягы салит этип салгандары дагы бар. Карап тандап ала бересиздер. Булар эми ачуунун түрлөрү. Өзү ачуу жегенди дагы бара-бара үйрөнүп баратабыз. Андан сырткары туугандар, эми келиңиздер, Акбата компаниясынын вареньяларын көрсөтөлү. Акбата компаниясы бул Кыргызстандын өндүрүшү, бал ширин сыяктуу. Мына караңыздар, малина вареньялары. Малина вареньялары, бул жерде өрүк варенья, анан кулпунай вареньясы, карагат вареньялары. Ушул вареньяларга Акбата компаниясы 3 түрдүү чоң идиште даярдаган. Мисалы мына 3 литрлик, мына кадимки 3 литрлик. Килограммга эсептегенде бул менимче бир 4 килограмм болсо керек. 3 литрлик кааласаңыздар мына 4 литрлиги турат мында. Кааласаңыздар мына ылдыйда чоңураак 5 литрлиги турат. Муну да алсаңыздар боло берет. Малина, кулпунай, карагат, ушундай вареньялар. Андан бери келе турган болсоңуздар, биз өткөндө заводуна чейин барып тартып чыктык. Сонун компаниясынын консервациялаган продукциялары. Ошол эле мына бадыраң. Көрдүңүздөр? Ушундай консервациялаган бадыраң. Биякта болсо мына томаттары бар экен. Сонун компаниясынын. Мында болсо мына аджика. Көрдүңүздөр? Экодам компаниясыныкы бул, сонундук эмес. Экодам деген мына Кыргызстандын өндүрүшү бар. Аджика турат мында экодамдыкы. Лазза дейт, Көрдүңүздөр? Ушундай. Мына да жакшы нерсе экен, мына. Бул көрүнүшүнөн эле көрсөңүздөр болот, Сабиздерди аралаштырып жасаптыр да. Көрдүңүздөр? Андан сырткары ылдыйда дагы ылдыйда мына салаттар бар экен, салаттардын түрлөрү, көрдүңүздөр? Ушул Экодам компаниясыныкы. Негизи түрлөрү көп. Анан бул жакта кааласаңыздар баягы эле Хайфудтуку чоңураак идиштесеңиз, наракта 900 граммдык идиштегилерин көрсөт да. Мында болсо канча? Бул литри менимче 3 литр экен. 3 литрлик идиште турат. Ушуну бир алып барып койсоңуз, Кудай буйрса бала чакаңыз менен, коногуңуз менен жыргап жейсиз. Бул чоңураак идиштегилери да бар. Бул жагы мына көрүп турасыздар. Жийип койгон. Малина десеңиз малина, кулпунай десеңиз кулпунай, карагат десеңиздер карагат, өрүктүкү десеңиздер өрүктүкү бар. Буларды оптум баада сатышат. Оптум баада. Кыргызстанга ушул компаниялардын товарлары ушул жерден таркайт өзү. Мына Акбатаныкы деле, анан бал шириндикин деле ушу Ысык көл Талас нарынга ушул жерден жөнөтөт экен. Бал ширин компаниясы өзү Ошто жайгашканы менен биринчи Бишкекке ушул точкага келип, представительствосу ушул жер экен, ушул жер аркылуу таркатылат экен. Андыктан ушул жерге келип ала бересиздер. Же болбосо экрандагы номерларга чалып байланышсаңыздар, эгер шаарда дүкөнүңүздөр болсо, үйгө көбүрөөк алып коебуз десеңиздер, балким баягы агенттер сиздерден жериңиздерден дарегиңиздерди тактап, буйртманы алып туруп, каталог боюнча балким барып деле каталог көрсөтүшү мүмкүн. Анан буйртманы алып, көбүрөөк болсо жеткирип бериши мүмкүн. Бир белгиленген өлчөмдө болсо. Кыскасы, бул жерде быйылкы жылкыга өткөндө да биз көрсөткөнбүз.
2024 келе жаткан 2025 жылдарга трендте мына ушул лайм, мята, лайм, имбир, мед менен ушул эмелер аябай хит болуп атат. Трендте ушул вареньялар. Издеген мына мята вареньялар мына ушул жерде. Ала бересиздер, келе бересиздер. Иншалла бул жерге келсеңиздер, агабыз бар. Ушул жерден каалаганча алып кете бересиздер. Бул Бишкек шаары Махатма Ганди көчөсү, Молодая гвардиядан түз объезднойду көздөп келе жатканда Баят базарга жетпей эле, светофорго жетпей, оң тарапка Азиз базардын ичине киресиздер. Варенье керекпи? Ушул жерге келиңиздер. Ассаламу алейкум.